Assalamu алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинде эмгектенип жаткан ошол бизнес тармагына кызыккан бир туугандар, амансыздарбы? 40 чарчы метр сатууга коюлду. Даяр бизнес сатылат, туугандар. Алып кичине расход кылыптыр. 900 миң сурап атыптыр да. Арендасы 100 миң экен. Чайхана кылып ачайын деген жеринен ошол 15-20 күнөн бери повар таппай эми жөн эле сатып, мен бул жак меники эмес экен деп жана кылып атыптыр да. Мен бул жерде сиздерге Nokia Samsung тартканмын, Костоправ бар деп тартканмын, кыргыз дүкөндөр бар бул жерде. Лётчика Бабушкина, Отту строения 2 мына. Samsung номер 1 жанында жайгашкан да могу жерде. Азыр толук көргөзөмүн. Парковкалар экенин ким алам десе дагы метрого бир 10 мүнөттүк жол болуп калат. Өзүбүздүн кыргыздардын продуктовый дүкөнү бар. Кафе Талас деп жерге жаңы чайхана ачыптыр. Бул жактарда чайханалар бар. Жанагы айткан Nokia Samsung монун артында кыскасы ушундай ходовой жерде туугандар. Адамдар нары бери өтүп турган ходовой жер. Ходовой жер. Толук маалыматты агабыздын өзүнөн сүйлөтүп алып берейин. Мынакей. Бул жер зал туугандар. Караңыздар. Ушул жери зал. 6 стол ушул жерде. Канча десем бир 4 адамдан отурганда дагы 20дан ашыгыраак адам кенен отуруп бир чура чай ичсе болот. Алам деген адамдарга азыр агабыздан толук маалымат алып беребиз. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Ассаламу алейкум кыргыз элим. Ушу тармакта билбейм, мен үчүн эмес экен да, кыскасы. Аракет ооба. Повар издеп таппай койдум, ачык эле, сөздүн ачыгы. Эмне ачам дедиңиз эле өзү бул жерге сиз? Берге столовый ачам деген. Мен каалагандар келип бургерин ачса болот, мисалы, суши, пуши дегендей. Бир күн дагы иштетпедиңиз сиз, эң кызыгы. Вообще иштетпедим, бир күн иштетпедим. Повар таппай койдум такыр эле. Бул жерде таксилер көп, ошон үчүн ачкам да. Холодильниктери суу полный бар жогу менен калабы, кандай болот? Сууларын алып кетет, потому что срок бар да, срок менен анан оборудование бардыгы калат ушу. Печка полный кымбат неме, нержавейкалардан койдурган бардыгын. Канча деп атасыз эми баасын, өзүңүздөн айтып койсоңуз? Баасын 900 деп атам, келишим баада эми сүйлөшөбүз келсе. Коюп берүү жолу жокпу? Жок, коюп берүү жолу жок. Мо чайниктериңиз полный калабы? Полный калат ушу, бардыгы калат. Мо ашкана жактан көргөзөлү жүрүм. Сантехникасынан баштап электрикке чейин бардыгын кылдырдым өзүм. Полкалары бар экен, а? Ооба, бардыгын. Талапка жооп берген темирден. Ооба. Бул жагыңыз эмне? Бул жак туалет, холодильниги бар экен, а? 2 холодильник, общий 3 холодильник бар. Наркы морозильник. Туалет. Полный эле бар жок бар экен, а? Туалет, ысык суу, муздаксыз неме, канализация бардыгы бар. Мунун бардыгы иштейт. 2 казаны бар экен агамдын, плитасы бар экен, печкасы. Казандары менен ушундай печкалар бар экен. Печкада ошо столовойду нержавейка койдургам, обычный эмес. Печкалар иштейт полный. Ооба, полный иштейт. Барды жаңы коюлган, мындай айтканда. Ушунун баары иштейт, калат дейт. Туугандар. Кызыккандар болсо, суши, пицца кылып дагы иштетсеңиздер болот. Бургер кылса болот, мисалы. Бул жерде бургерлер жок экен да, бургер. Ооба, бургер жок. Пиццалар. Ооба, суши деле жок. Суши, пицца деле жок. Могу жерде кондиционер бар экен. Эшиктин жанында эле мына. Жолдун боюнда ходовой жерде. Айттым, могу жагында чач кыскартса самсаканалар бар, чайхана, кыскасы таксопарктар, сервистер бардыгы ушул жерде көп жайгашкан. Кимде ким кызыкса чалып байланышыңыздар, калган номерин коюп койдум. Метродон айтылгандай эле 10 мүнөттүк жол экен. Ходовой жерден экен туугандар. Ойлонуп көрүңүздөр. Кызыккан болсоңуздар, чалыңыздар, байланышыңыздар. Группалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Агабызды ушул тармак меники эмес экен, тынч эле ушул тапшырып билген адам иштетсин деп атайын бизди чакырыптыр. Көрүшкөнчө анда ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орунду Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.